Ассаламу алейкум агайын туугандар. Аты жөнүм Орозалы Жапар уулу. Биз азыр Кожомкул айылында, ошо Сокулук районуна караштуу Кожомкул көчөсүндө отурабыз. Мен дайыма ушул жерге келгенде тамашалап калам. Кожомкул айылында, Кожомкул көчөсүндө Кожомкул балбандын чөбөрөсү отурат депчи тамашалап. Бул үйгө мен көп келет эмесминби? Анан эл чогулган жерде дайыма ошо Кожомку атабыз жөнүндө менден сурап калат, мен элден сурап калам. Айтор тарыхка болгон кызыгуу өтө күч да. Анын ичинде ошо Кожомку атабыз тууралуу дагы көбүрөөк кызыгып жүрөт эмесминби бала кезден бери. Анан сиз да жана айтып отурдуңуз Кожомку атабыз жөнүндө. Ошол көргөн билгендериңиз жөнүндө кеп кылып берсеңиз. Рахмат. Айтып берейин. Мен адегенде өзүмдү тааныштырып коеюн. Мен дагы ошо Кожомкул атабыздын айылынан болом. Атым Советбек. Жуматай атам болот. Мен айтайын деп аткан сөзүм илгери ошол Союз убагында 1952 жылы төрөлүп жүрмүн. Ошондо Кожомкул ата каза болгондо мен 3 жашар бала экенмин. Кожомкул чоң атаны мен көрбөй калдым. Бирок Шиналы деген атактуу Суусамыр элине атагы чыккан ушундай маалым киши болчу. Чоң таятам Шиналы деген. Анан ошол Шиналы деген таятам айтып калчу эле. Биз кошуна туруп ал кишинин тиги таятамдын сөзүн угуп калдым. Анан айланайын жээним бул Кожомкул аксакал менен Кожомкул аксакал сельсовет болуп иштейт эле. Эл журттун баары таанычу эле, эл журттун баары Суусамырдын эл журтунун баары сыйлачу эле Кожомкул аксакалды. Мен болсо чоң молдо элем ошо Суусамырда. Анан чогуу тияк бияка чыкчубуз жайлоого. Кайра жайлоодон келип тиги айылга келатканда аябай жакшы сүйлөшчү элек, куру элек деп аябай жакшы сөздөрдү айтып берчү эле таятам. Анан тетиги Жумгалга барганга чейин баргандарын дагы айтчу эле. Бул жолу ошо конокко барып калдык дейт, конок Жумгалга. Жумгалга конокко барып калып, анан ошо Жумгалдын бир аксакалдын үйүнө конок болуп калдык дейт. Ошондо мал союлуп, анан тамак жеп атабыз дейт. Анан тамак жегенде тиги кожокем өзү жанагындай чоң адам болсо дагы тамакка эмеле дейт, сыпа адам болчу дейт. Сыпа адам болчу дейт. Анан мен болсо тамакты ырас эле жечүмүн дейт. Кожомкул Чакан болгону менен. Чакан болгону менен тамакты жакшы. Мен өзүм деле көрүп калдым таятамды. Тамакты мен өзүм таятама тиги эт туурап берип, жанында отуруп эт туурап берип калдым. Аябай майда туура дечи мени. Ай, Совет жээним майда туура этти. Тиштен жаркайт. Анан өзү тамакты жакшы жечи таятам. Анан ошо конокто отурганда ошентип тиги кичине эметип эле анан 1-2 алып эле мен чыга берди дейт Кожомкул аксакал. Анан кийин унчуккан жокмун дейт. Ал деп атат дейт. Анан алдык, тамак бүттү дейт. Анан тиги нары ошол үйдөн нары кетип баратып анан эртеси күнү анан айттым дейт. Жолдо барат. Ой кожоке. Экөөбүз эми далай жерге барып жүрөбүз. Анан тамакка келгенде эле мен ачка калып калчу болдум. Сен болсо биртке алдагындай көлөмүң болсо деле биртке тамакка жогуп келсиң, биртке жеп эле чыга бересиң. Кичине анан колуңду кичине салып отурсаң болду. Ай, жегенде ичкиле деп тияк баягында карап кычына мындай. Элдин немесинде мындай. Деп айтып калчу эле, деп таятам айтты эле да. Таятам айтты эле. Эми Кожомкул атабыздын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торку болсун. Ал кишини элдин баары тааныйт, жумурай журт тааныйт. Бул Кыргызстан Кыргызстандын эли эмес, тети Казакстандын эли, Өзбекстандын эли, Орто Азиядагы элдердин баары таанычу, тааныган адам экен болчу ал киши. Эми ошол кишинин жанагы арбагы тирүү киши, Кожомкул атабыздын арбагы тирүү киши. Мен мына ушул Кожомкул атабыздын
көчөсүндө карындашым бар. Гүлсара. Ушул үйдүн ээси Гүлсара деген карындашым. Үйүндө отурабыз. Анан ошо көчөсүнүн аты да Кожомкул. Мына могу карындашымдын көчөсүнүн аты Кожомкул. Жашаган айылын да. Жашаган айылы да Кожомкул намына, атабыздын намына өттү. Эми Кожомкул атабыздын арбагы ыраазы болсун. Орозалы сага да рахмат. Мына чөбөрөсүң айланайын. Сен дагы чоң атаңдын арбагы колдосун. Өнүп өскүн айланайын. Сага чоң рахмат. Мына биринчи жолу сени менен сүйлөшүп, момунтип отурабыз. Ошол айланайын. Элибиз тынч болсун. Анан жанагы Сулпукор деген атаңчы. Ооба. Сулпукор деген атаңды мен жакшы билем а кишини. А киши менден 2 жаш улуу эле. 50 жылкы. 50 жылкы эле. Мен 52 жылкымын. Менден 2 жаш улуу адам эле. Бирок жакшы сүйлөшүп, бир айылда тургандан кийин сүйлөшөсүң да. Анан жакшы адам эле ушундай. Мени да жакшы көрчү. Жапалдаш бойлуу, бирок далылуу болчу. Далылуу. Бирок мындай эме адам болчу да мындай. Эмне кандай деп айтсам. Кыргызчасын айткылачы. Кыргызчасын айтканда мындай эмне деп койчу эле? Ушундай мыкты. Жош. Момун, ушундай бир сырдуу ушундай жигит болчу. Анан а киши армияга барып, морфлотко барып, Тихоокеан флотуна барып, форма кийип келди. Мен көрдүм аны өз көзүм менен. Анан кийин 2 жылдан кийин мен кеттим ошол жака. Ошол тиги Сулпукор байкем кеткен, барган жерге мен бардым. Мен дагы барып морфлотто 3 жыл служит эттим. 3 жыл служит этип, 1,5 жыл служит еттим. Анан кийин жакшы служит эттиң. Жолдош Бектурсунов Советбек деп, анан мени дагы 1,5 жылдан кийин отпускага жиберген, 1 айга. Ошол час. 1 ай Ил-18 деген самолет бар болчу. Ошо Ил-18 деген самолет менен келип, 1 ай келип, кайра ошол Ил-18 деген самолет менен кеттим. Владивосток деген шаарга. Ошол мен айтып. Бир жерде кызмат кылып калган турбайсыздарбы? Бир жерде ошол Сулпукор атаң менен мен экөөбүз бир жерде кызмат кылдык. Анаса 1 айылдан бир жерде кызмат кылып, 1 айда 3 жыл. 3 жыл служит эттик, жакшы служит эттик. Алардын берген жана медалдарын алдык, лучкасын алдык. Сулпукор байкем экөөбүз ошентип жакшы барып жакшы келгенбиз. Жакшы. Бар болуңуз. Рахмат.